Assalamu alaikum dostlar. Көптөн beri суроо талаптардын көптүгүнө жана ошондой эле Түркияда окуу боюнча окуунун жолдору кандай документтер керек, кантип Түркияга барып окуйбуз, кандай баалар деген суроолорго атайын жооп катары мен сиздерге Элеман Кубанычбек уулу сиздерге Түркияда окуган студент катары, Түркияга студенттерди алып келген агай катары сиздерге суроолорго жооп берүүнү туура көрдүм. Биринчиден эле мен сиздерге атайын бул өзүм кагазга жазып алдым, сиздерге катарынан түшүндүрүп берүүгө жана ошондой эле эгер сиздин ата энеңиздер же болбосо туугандарыңыздар бул түшүнбөй жатса, мен аларга ачыктоо максатында балким ушул видеону ата энеңиздерге көрсөтсөңүздөр болот. Эмне себептен дегенде, көпчүлүк ата энелер албетте балдарын, кыздарын сырт кооптуу деп ишенбестүүлүк кылып сыртка окууга жибербейт. Муну мен өзүм жашоомдо дагы ата энемде дагы көргөм. Мына ошондуктан мен силерге ачыктоо максатында бул видеону тартууну туура көрдүм. Анда эмесе биринчи эле баштасак, биринчи эле жолубуз бул келүү жолдору. Урматтуу достор, Түркияда бекер окуунун бирден бир гана жолу бар болчу. Бул да болсо Түркия бурсалар стипендиялык программасы. Түркия стипендиялык программасы бул атайын онлайн тапшыруу болот. Бул жылкы жыйынтыктар уже чыгып баштады. Эгер сиз ага жетишпей калган болсоңуз, анда ал стипендиялык программадан куру калдыңыз деп айтсак болот. Бул программанын өзгөчөлүгү, бул жерде эч кандай күчтүү болуунун кереги жок, же болбосо өзгөчө адам болуунун кереги жок. Болгондой документтерди толтурасыздар. Эгер сиздерге Кудай насип кылып түшүп калсаңыздар, анда стипендия менен Түркияда бекер окуйсуздар. Ушул жерде ачыктай кете турган нерсе, бир гана бул Түркия бурсалары менен гана бекер окуй аласыздар, а башка бекер окуу жолдору жок. Муну ачыктап айта кетейин. Анткени көпчүлүк студенттерди алып келип атсак, айтышат, бекер окуйбузбу эгер окуп өтсөк деп. Жок, сиздер бир гана жолу бар, ал дагы Түркия стипендиялык программасы. Ал программага эч ким алып келе албайт. Ал программаны Түркия мамлекети өзү карайт, өзү карагандыктан ага эч ким кииригише албайт. Мындайча айтканда, алып келген фирмалар дагы эч кандай стипендия менен сиздерди окута албайт. Бул биринчиден. Экинчиси, бул келүүнүн жолдору, бул ЮЭС деген программа бар. Бул ЮЭС деген программа эмне десеңиздер, ябанчы өрөөнчү сынабы деп коет. Мындайча айтканда, сырттан келген студенттерге атайын экзамен бар. Бул программага тапшырганда сиз кайсыл гана факультетте окуңуз, сиз математика жана ошондой эле IQден экзамен тапшырасыз. Мисалы катары айтсак, эгер сиз мындайча айтканда медицина окууну кааласаңыз, анда сиз жогору балл алышыңыз керек. Мындайча айтканда 100 эсебинен эсептесек, эң аз дегенде 95 упай алышыңыздар керек. Бул сиздердин кайсы факультетке окууңуздарды чече турган ЮЭС программасы. Бул программага кантип тапшырабыз? Эгер кааласаңыздар, мен сиздерге ссылкасын калтырып кетем. Бирок ошентсе дагы бул программада ЮЭС экзаменге тапшырганда көпчүлүк студенттер өтө албайт. Анткени биздин Кыргызстанда бул программага даярдоочу курстар жок. Мындайча айтканда, математикасы өзгөчө, IQ суроолору башкача дегенде сиздерге бейтаныш суроолор келет. Мына ошондуктан ага дагы сөзсүз түрдө тапшырам десеңиздер, даярданышыңыздар керек. Үчүнчү жолу бул биз аркылуу келүү. Мындайча айтканда, компаниялар аркылуу келсеңиздер болот. Компаниялар сиздерди эч качан стипендияга, мындайча айтканда, бекер окууга өткөрө албайт. Бул тескерисинче, компания менен келгенде бир аз каражат коротуп каласыздар. Муну ачыктай кетсек, биринчиси бул сиздер университеттерге чакыруу баракча алсаңыздар гана университетте окуй аласыздар. А чакыруу баракча алуу үчүн же сиз айткандай эле ЮЭС экзаменине киришиңиз керек, же болбосо сиз мындайча айтканда университет менен договору болгон компаниялар аркылуу сүйлөшүп, приглашение письмо, мындайча айтканда чакыруу баракчасын сатып аласыздар. Бул жакта сатып алгандын дагы мындай терс жаманын айта албайм, анткени бул дагы үчүнчү жол катары жакшы гана жол. Анткени Түркияга келип окуй аласыздар. Эң эле өзгөчөсү бул сиздер компания аркылуу келгенде эч кандай экзамен тапшырбайсыздар. Эч кандай экзамен тапшырбайсыздар же эч кандай кыйынчылыкка жолобостон келип окуй аласыздар. Бирок ошол компания аркылуу келсеңиздер дагы сиздер контракт менен окуйсуздар. Демек, сиздер компания менен келүүнүн эч кандай мындайча айтканда терс тарабы жок. Албетте сиздер окууну койгон болсоңуздар, компания аркылуу дагы келе аласыздар. Биринчиден, компания аркылуу келгенде сиздер университетке чакыруу баракчасын сатып алууга туура келип калат. Муну дагы сиздер компания аркылуу сатып аласыздар. Ошол эле учурда бизден дагы сатып алсаңыздар болот.
Kийинкиси Türkiye тууралуу урматтуу ата-энелерге ушул жерден кайрыла кетейин. Урматтуу ата-энелер, Түркияда окуунун көпчүлүгү кинолордон көрүп, балким жаңылыктардан угуп, Түркияны мындайча айтканда мафия бир өлкөсү, мындайча айтканда бир жаман өлкө катары көргөн болушуңуздар мүмкүн. Бирок ишенип коюңуздар, мен ушул жака келип кайсы бир кыргыздын студенттин бир жаман жолго кирип же болбосо жамандык көргөнүн көрбөдүм. Албетте ар бир жерде жамандык болот. Мына ошол эле учурда ата-энелерге айтып кеткенимдей, балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды жиберсеңиздер, бул жакта атайын алып келген агайлары же болбосо ошондой эле бул жерге келгенде сөзсүз түрдө карап жүргөн чоңдор бар. Мисалы биздин Сакарияда Сакария деген бир уюм бар, Сакария кыргыздары деген. Биз бирөөсү проблема болуп калса, кыздарыбызга башка балдар тиешип жатса, сөзсүз түрдө биз аларды карайбыз, коргойбуз дегендей. Мына ошондуктан баягы бул жерде общагада жашайт көбүнчө кыздар келгенде, балдар келгенде. Мен дагы общагада жашайм. Өзгөчө жери общага 11ден кийин же болбосо кыздардыкы 10дон кийин мисалы кире албайсың же болбосо эгер 11ге чейин келбесең сени ата-энеңе чалып, сиздин кызыңыз келбей атат деп мындайча айтканда сиздерге кабар берет. Мына ошондуктан айтат элем, атайын кыздарыңыздар, балдарыңыздарды жиберип атканда сөзсүз түрдө ишенип жибериңиздер. Албетте бул жака келгенде сөзсүз түрдө мындай кооптуу маселелерди Түркия мамлекети карап, аябай көз салат. Мына ошондуктан кыздарыңыздарга, балдарыңыздарды коркпой жибере бериңиздер. Өзгөчө жерин айта кетейин. Түркияда окуунун өзгөчөлүктөрү, биринчиден, Түркияда окуп бүткөн студенттер улустар арасы деп коет. Улуттар аралык биримдик бар бизде. Мисалы Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Россия ушул сыяктуу мындайча айтканда көп мамлекеттерге Түркиянын диплому жарактуу, сөзсүз түрдө. Албетте ал жерде стажы өзүнүн канчалык окуй алгандыгы дагы маанилүү. Ошол эле учурда дипломдун күчү өтө күчтүү. Университеттердин дагы статистикаларына карасак болот. Кээ бир университеттердики көбүрөөк, кээ бир университеттердин диплому начарраак десек дагы болот. Ал дагы университеттерге байланыштуу. Түркияга келгенде сиздердин балдарыңыздар түрк тилинде же болбосо кааласа англис тилинде окуй, билим ала алат. Эгер түрк тилин билбесе же болбосо англис тилин билбей келсе, бул жактан сөзсүз түрдө түрк тилин атайын үйрөтүшөт. Мисалы 1 жыл hazırlık деп коет, даярдоо окушат дагы. 4 жыл окуй турган балдарыңыздар 5 жыл окуйт. Бул дагы 1 жыл даярдоо, мындайча айтканда тил үйрөнүү сөзсүз түрдө кошулат. Өзгөчөлүгү көпчүлүк балдар бул жака келип тил билбесек окуй албайбыз деп коркушат. Эч кандай коркуунун кажети жок. Балдарыңыздар тил билбесе дагы, мен дагы келип жатканда тил билген эмесмин. Учурда бул жакта түрк тилин, англис тилин өздөштүрүп, өзүмдү аябай мындай билимге, илимге көп жумшай алып жатам. Мына ошондуктан ата-энелерге айтарым, балдарыңыздардан эч качан коркпостон ишенип жибере берсеңиздер болот. Кийинкиси бул документтер боюнча. Урматтуу достор, эгер сиздерге эң эле маанилүү нерсени айта кетейин, бул жерде документтер дегенде эң маанилүүсү бул университетке чакыруу, мындайча айтканда приглашение письмо. Эгер сиздердин университетке балаңыздарга мисалы чакыруу баракча, ушул университетке келип окуңуз деген чакыруу баракча келсе, калган документтерди жасоо жеңилге турат. Албетте загранпаспорт, ошол эле учурда сиздин балаңыздын аттестаты болсун, диплому болсун, оригиналы жана ошонун котормосу керек. Ал документтер боюнча ким аркылуу тапшырып атсаңыздар, ошол агайыңыздар, ошол компаниялар сиздерге сөзсүз түрдө жардам берет. Мына ошондуктан документтерди даярдоодо сөзсүз түрдө ал документтерди түрк тилине которуп, аны сөзсүз түрдө даярдап коюшуңуздар керек. Албетте сиздердин эң эле маанилүүсү бул чакыруу баракчасы болуп саналат. Бул жака келгенде болсо, сөзсүз түрдө аларга ошол чакыруу баракчасынын негизинде университеттин көмөгү менен алар өздөрүнө өөрөнчү деген, мындайча айтканда окуучу деген ID карт, паспорт чыгарып берет. Эч кандай визасыз бул жерде жашап жүрө алат. Кийинкиси, көпчүлүк достор сурайт, Түркияга келип барып окуп иштесек болобу дейт. Туура биз дагы карапайым үй бүлөдөн чыккан балдарбыз, өзгөчө карапайым айылдан келген балдар акчадан бир аз кыйналабыз дегендейчи. Өзгөчө айтайын, ар ким өзүнө жараша. Кээ бирөөлөр иштейт, кээ бирөөлөр иштебейт. Анткени окуу бир аз оор. Көпчүлүк түндө иштешет, күндүз окуп түндө иштегендер бар. Бул сиздерге өзүңүздөргө тандоо калган. Ар бир өлкөдө, ар бир жерде иштөөгө шарт бар. Каалоо болгон жерде өзүңүздөрдүн аракетиңиздер менен сөзсүз түрдө ийгилик жарата аласыздар. Мен сиздерге ишенем. Эгер сиздер мен аркылуу тапшырууну кааласаңыздар, өзгөчөлүгүн айта кетейин. Биз аз гана комиссия алабыз. Өзгөчө мен
студенттерге колдон келишинче арзан баада жардам бергенге аракет кылам. Ата-энелерге кайрыла кетем. Урматтуу ата-энелер, Түркиядагы келип балдарыңыздардын 4 жыл окуусу бул балким келечегин, жашоосун, көз карашын өзгөртөт. Менин көз карашымды өзгөрткөндөй эле. Мен дагы айылда эле баягы 3-кө окуп жүргөн окуучулардын катарында, учурда балким дүйнө кезүү менен, балким дүйнөгө чыгуу менен менин көз карашым өзгөрдү. Мындайча айтканда 3-4 тилди өздөштүрө алдым. Өзүмдүн кесибимдин мыкты адиси болгонго аракет кылып жатам. Мына ошондой эле сиздин балаңыздын дагы сөзсүз түрдө бул нерсени жасоо колунан келет. Андыктан бул сиздерге вебинардан мындайча айтканда озеки вебинар болду. Дагы суроолор болсо бизге кайрылыңыздар. Биз сөзсүз түрдө жооп беребиз. Уник консалтинг жана ошондой эле менин төмөнкү 508 59 59 70 номерлериме кайрылсаңыздар болот. Барыңыздар менен Түркияда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.